Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Бүгүн сиздерге ден соолук үчүн өзгөчө пайдалуу болгон азыкты сунуштамакчымын. Муну колдонуу аркылуу эң оболо ден соолугуңуздарды жакшырта аласыздар жана сиздерди кыйнап жаткан бир канча оорудан дагы айыгышыңыздарга мүмкүнчүлүк пайда болот. Ошол себептүү азыр мен сиздерге сунуштаймын деген азыкты көпкө чейин колдонушуңуздар керек, а балким өмүр бою колдонуш керек. Өмүр бою дары ичкенге караганда өмүр бою пайдалуу нерселерди жеген ичкен жакшы деп ойлойм. Ушул сиздерге керектүү болгон, сиздер үчүн пайдалуу болгон табигый азыктардын бири бул түрп, орусчасы редка. Түрлөрү бар, өзүңүздөр жакшы билесиздер. Жашылы бар, агы бар, карасы бар. Эң пайдалуусу карасы деп эсептелинет. Түрптүн алгачкы пайдасы эмне? Алгачкы пайдасы организм үчүн керексиз болуп жаткан, ашыкча болуп жаткан зыяндуу ушул организмде топтогон нерселерди сыртка чыгарат. Буларга эмне кирет? Биринчи кезекте суу кирет. Биздин ушул организмибизде ашыкча 5-6 литр суу жүрөт. Анткени биз өзүбүзгө камкордук кылбайбыз. Ошонун эсебинен биз дайыма шишип жүрөбүз, биз дайыма мынтип кыйналып жүрөбүз. Албетте ал сырттан анча билинбеши мүмкүн, бирок бул чындыгында бар. Ашыкча суу, ашыкча туз, ашыкча шекер бар организмде. Толтура грибоктор бар, бактерия бар, вирус бар дегендей. Жана ошондой эле организмде мынаскардагы толтура зыяндуу уулуу заттар дагы болуп турат. Себеби биз өзүбүзгө камкордук кылбайбыз, өзүбүз кыянат кылабыз. Ошонун эсебинен көп ооруйбуз, көп жабыркайбыз. Ушул зыяндуу болгон факторлорду жок дегенде азайтат же толугу менен эле жок кылып берет. Анан бир кыйла жеңил болуп калабыз. Ошол себептүү организмди тазалайбыз десек, түрп жешибиз керек. Албетте башка дагы табигый азыктар ушундай таасирге ээ өзгөчө түрп. Анан бул биздин кан тамырыбызды тазартат, кан тамырыбыздын ошол иштөөсүн жакшыртып берет. Анткени курамында калий бар, курамында магний бар, курамында витамин С бар, өзгөчө ушул биздеги зат алмашууларды жакшыртып бере ала турган. Ошонун эсебинен биз түрп жеш аркылуу балким кандагы ошол өйдө айткандай зыяндуу нерселерди жоготкондон сырткары давлениянын калыбына келишине шарт түзгөн болобуз. Анан бизди кыйнап алдыда ушул пайда болушу мүмкүн болгон жүрөк кан тамыр ооруларынын алдын ала алабыз. Алар гана эмес, андан сырткары деле бизге ушул коркунуч туудурушу мүмкүн болгон өтө көп жаман оорулардын алдын ала алабыз ушул азыкты жеп туруш аркылуу. Анан мындан сырткары мунун курамындагы эфир майлары биздин боорубузга өтө өзгөчө пайдалуу, жагымдуу таасир калтырат. Ошонун эсебинен жировой гепатоз, жанагы өтү коюланып кетти деген адамдардын ушул маселелери жоюлушу мүмкүн. Өтө айдоочу касиетке эгедер. Анан албетте башка жашылчалар сыяктуу эле мында дагы клетчатканын үлүшү жогору болот, грубый волокна деп коет. Ошонун эсебинен ич катуудан дагы кутулсак болот. Түрп жеш аркылуу эле. Анан албетте организмди жашартат, анан стрессти дагы жое алат. Анткени курамында бизге керектүү болгон Б тобундагы витаминдердин үлүшү өзгөчө көп. Негизи айта берсем мындан сырткары дагы көп. Мисалы, жөтөлдү дагы жоготконго жардам бере алат. Муну баарыңыздар жакшы билесиздер. Балга аралаштырып колдончу болсоңуздар, жөтөлдү токтото аласыздар. Ушул максаттарда, мындан сырткары толтура максаттарда, мисалы арыкташ максатында, өзүнө өзү камкордук кылам деген ушул жанагындай бат түрүндөгү витаминдерди иче беребиз го. Ошол витаминдерди табигый жол менен толуктагыбыз келсе, демек биз түрп жешибиз керек экен. Анан эми түрптү кантип колдонобуз? Негизи ошол түшүнүш керек болгон нерсе организмге түшүш керек. Кандай болгондо дагы жесек дагы, ичсек дагы ушул түрп биздин организмибизге түшүшү керек. Ошондо өзүнүн пайдасын тийгизе берет, кандай кылып болсо дагы. Мисалы үчүн үт айдоо максатында мунун согун чыгарып, 50 мл бир күндө 3 маал ичип турсак жакшы болот. Эми жок дегенде 1 маал болсо дагы. Себеби жалкообуз 3 маал ичиш бизге өтө кыйын. Жок дегенде 1 маал 50 мл ичип коелу.
согун чыгарып туруп, болбосо муну тамакка кошуп деле жей берсек болот, салатка кошуп деле жей берсек боло берет, же болбосо дагы кандай кылып жесек болот. Кыскасы биз муну жешибиз керек же сууга кайнатып бышырып туруп деле жей берсек боло берет. Канча өлчөмдө жегенибиз максатка ылайыктуу болот. Негизи бардык эле жашылчалар 80-90% суудан эле турат. Ошол себептүү көбүрөөк жей берсек деле болот. Чоң адамдарга айталы 100 граммга чейин бир күндө, жаш балдарга болсо 50 граммга чейин деп коелу. Кандай болгондо дагы организмге ушунча өлчөмдө түшүрүп туралы. Анан ар күнү эмес. Анткени эми тамаша катары айтсам деле болот, жута берсек аба деле зыян да. Ошон үчүн ар күнү колдонбойлу. Айталы жумасына 3 жолу дүйшөмбү, шаршемби и жекшемби күндөр деп коелу. Же болбосо дүйшөмбү, бейшемби, анан ишемби күндөрү жумасына 3 жолудан өзүбүзгө ошол чечим кабыл алып коелу. Сөзсүз түрдө ушул түрк жеп турамын деп. Анан эми чындыгында бул азыкка эле таянып алган болбойт. Ушул азыкты жесем эле бардык оорулардан айыгып кетемин деген бул жаңылыш пикир. Бирок кандай болгондо деле муну рационго киргизиш керек. Шпа күтпөй эле жөн эле тамак катары жеген деле жакшы. Бирок ушул ниет кылып, ошодан бир айыгып кетейин дегендей үмүттө эгер дайыма үзгүлтүксүз колдончу болсок, чындыгында ниет ишке ашат. Бул нерсе канчалаган адамдардын өмүр таржымалында тастыкталган, далилденген. Анан өдөдө айтылган пайдалар дагы тастыкталган пайдалары. Эмнеси менен пайдалуу экендигин дагы сиздерге санап бердим. Ошол себептүү күмөн кылбай эле жей бериңиздер. Балким согун чыгарып ичсеңиздер дагы болот. Анан ким ушул түрктү колдонуп жүргөн болсо, комментарийге сөзсүз түрдө өзүңүз көзүңүз сыймыктанып бир ой пикир жазып койсоңуз болот. Анан катталуучу боло элек болсоңуз баракчага сөзсүз түрдө подписаться дегенди басып коюшуңуздар керек. Анткени сиздерге мындай маалыматтар дайыма берилип турат.